кыргыз элим. Мекенчил жаштар канаты жаңы түптөлүк буюрса мына эң алгачкы кайрымдуу иштерин жасап баштадык. Эң биринчи болуп бизге ушул Апазали инибиз Кудайдын айтканы болуп Апазали инибиз менен көрүшкөнгө насип этти. Ушул Апазали инибизге чын денсаулык, узун өмүр, кең келечек каалайбыз. Ошону менен катар ушул инилерим дагы өздөрүнүн каалоолорун айтып кетсе. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, алыста иштеп жүргөн момун мусулмандар, биз Москвадагы жана Московский областагы мекендештер биригип Мекенчил жаштар канаты уюмун түздүк. Биздин уюшканыбызга, түптөлгөнүбүзгө бир гана жума болду. Биринчи кадамыбыз биз ушул Апазали инибизге жардам берүү, кайрымдуулук иштен баштайын деп чечтик. Ошону менен бирге биздин артыбызда дагы канчалаган мекендештерибиз күтүп турат. Биз ушул видео аркылуу өзүбүздү пиар эмес, тескерисинче бизден кийинки жаштарга үлгү максатында ушул видеону тартып жатабыз жана ушул Апазали инибизге андан башка мүмкүнчүлүгү чектелген туугандарыбызга жардам берип, ошону артын үзбөй колдоо көрсөтүү максатында биз келип отурабыз. Жана ушул биздин уюм, Мекенчил жаштар уюму эмне иш кылабыз? Ар дайым биз ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбызга, мекендештерибиз, жердештерибизге ар дайым колубузду үзбөй жардам берип, Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу максатында ушул нерсени баштап отурабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кайрымдуу, боорукер, берешен инсандар. Биз Мекенчил жаштар канаты уюму түзүлгөнүбүзгө бир жума болду. Буюрса биздин негизги максатыбыз ушул мүмкүнчүлүк чектелген, кайрымдуулукка муктаж инсандарга жардам берүү. Ушул берешен, кайрымдуу инсандар менен муктаждардын ортосунда көпүрө болуп берүү. Ушул биздин дагы бир негизги максатыбыз ушул ыксыз чыгымдарга бөгөт коюу. 14 февраль, 23 февраль деген майрамдар келип атат алдыбызда. Ошол майрамдарга кеткен чыгымдарды ушу биздин динибизге, биздин каада салтыбызга туура келбеген майрамдарга бөгөт коюп, ушул майрамдарга кеткен чыгымдарды ушундай кайрымдуулукка муктаж инсандарга жардам берели. Алланын ыраазычылыгы үчүн сооп иштерди иштеп калалы. Садака тозокоттон сактайт дейт. Ушу баарыңыздарды берешен, кайрымдуу болууга чакырабыз. Биз биринчи кадамыбыз мына буюрса бир эле жума болду. Мекенчил жаштар канаты уюмун түздүк. Кудай буюрса жалаң жаштар чогулуп, ошолордун демилгеси менен биздин артыбызда дагы көптөгөн жаштар бизди карап күтүп турушат. Биз ошолорго видео отчет бир жагынан кылуу максатында, бир жагынан ушул Апазали инибиздин ушундай муктаж чектелген балдарга, жердештерибизге, мекендештерибизге жардам берүү максатында ушинтип тартып атабыз. Бул биз баягы биринчи оң колун бергенди сол кол көрбөсүн деген жакшы сөз бар, бирок биз ушул кылганыбыздын артында бизден дагы башка жаштарга үлгү болойлу. Башка жаштар дагы көрүп, ушул ишти токтотуп калбай, улап кетсин деген максатта гана биз ушинтип келип отурабыз. Биринчи кадамыбыз ушу Апазали инибизден башталып атат. Мындан кийин дагы азыр бара турган жерлерибиз бар, Кудай буюрса. Эң негизгиси биз Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу. Кыргызстан бизге эмне кылды эмес, биз Кыргызстан үчүн эмне кылдык. Жок дегенде биз колубуздан келген жардам ушул болсун деп ушундай кайрымдуулук иштерден баштадык. Бул ишибиз токтобойт, Кудай буюрса Аллах Таала ден соолук, күч кубат берип турса, биз бул ишти улантып, андан ары да улап, башка мекендештерибизди дагы өзүбүзгө тартып, өзүбүзгө чакырып, көбөйүп, көп түкүрсө көл болот дегендей, көпчүлүк менен ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жердештерибизге, мекендештерибизге жардам берүү максатында чогулуп отурабыз. Анда эмесе Апазали иним ден соолук, биз бир гана Аллахтын ыраазылыгын табуу гана, анан биз берген бул 15 000 чогулган акчабыз бир гана себепчи гана боло алабыз. Шифаны берүүчү Аллах. Биз сага ден соолук, күч кубат каалайбыз. Жакшы болуп кет ушул күндөрдөн,
esen aman çıkıp sen dağın bizden katarıga koşulup Kuday buyursa sen dağ kolundan kelсе kийинки muhtaç болгондорго жардам берет деген биз үмүттөбүз. Kuday buyursa Kuday Allah sana şifasını versin. Ушул күндөрдөн тезирээк esen aman чыгып кетишиңизди каалайбыз. Kuday buyursa. Ошого жардам беребиз, буюрса токтотпойбуз жардамыбызды, мындан ары дагы улантабыз. Ошо негизгиси чөкпө, ошол буюрса баары жакшы болот. Аллахым бийик зат ушул жардам берет болсо, ооруну бериши да Аллах, шифаны бериши да Аллах буюрса баары жакшы болот, жакшы болуп кетесиң. Ошо негизгиси. Сиз дагы көп кайгырбаңыз эжеке. Kardeşler, uşul Alpazali inibizge jardam berүүчүлөр bolso, uşul videonun астындагы Сбербанк картага өзүңүздөр көңүлүңүздөрдөн чыгарып жардам берсеңиздер болот, кол сунсаңыздар болот. Аллах разы болсун. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tuğan, Müslüman bir tuğanlar birbirine dua kılsa, Allah Teala özü kabul kılat. Biz uşul Alpazali inibizge özümüzdün duabızı dağın berip ketelim dep çektik. Estağfirullah. En kudretli ulu zat, mehrimin zat, berişen zat. Uşul Alpazali enibizge den soğuk güç kuat bergen, organ жерine Allah Teala özüň şifa bergen, ekiline baktılıq bergen. Uşul kündörde esen aman tezirээк ötkөрüp, bardyk Katardagı bir tuğandarыбызга okşop, işler, gülüp çaynap, oynap gülüngөнгө Allah Teala özüň жеткизген. Kuday buyursa mana jakында Türkiýeге darlanууга кетип атыптыр. Kuday buyursa ошол жактан Allah Teala özü den soğuk güç kuat berip, şifa kuat berip Allah Teala nasip kılsın. Biz dagы ушинтип ар дайым аркабыздан жаштар көбөйүп, эч качан ушундай оорулар, ушундай муктаж чектелгендер болбосун. Эгерде ушундайлар болуп калган болсо, эч качан аркабызды токтотпой, колубуздан келишинче кол сунуп жардам берүүнү Allah Teala бизге үйрөтсүн, өзү көрсөтсүн. Rabbena atina fid dunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaban nar.